Кутмандуу күн, урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары, айымдар жана мырзалар. Адегенде сиздерди Кыргыз Республикасында дипломатиялык ишиңиздердин расмий башталышы менен чын жүрөктөн куттуктап, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достукту чыңдоодо чоң ийгиликтерди каалаймын. Бүгүнкү ишеним грамоталарды тапшыруу аземи сиздердин дипломатиялык жолуңуздардагы жаңы мезгилди ачат деп ишенемин. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тартып, дүйнө өлкөлөрү менен саясий диалогду, соода, экономикалык кызматташтыкты ырааттуу түрдө өнүктүрүп келүүдө. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен өз ара пайдалуу, ачык, тең укуктуу, конструктивдүү жана ишенимдүү өнөктөштүктү өнүктүрүү биз үчүн негизги приоритет болуп саналат. Ошондуктан, урматтуу элчилер, сиздердин Кыргызстандагы ишиңиздер натыйжалуу болушуна, элдерибиздин карым-катнаштары мындан ары бекемделишине, ал эми соода экономикалык көрсөткүчтөр жыл сайын өсүшүнө тилектешпиз. Сиздердин жигердүү жана максаттуу ишиңиздер Кыргызстан менен болгон достук жана өнөктөштүк мамилелерди мындан ары чыңдоого жакшы өбөлгө түзөт деп ишенем. Ушуга байланыштуу кесиптик ишиңиздерге алдыга койгон максаттарыңыздардын орундалышына ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери, эми мен жердин 4 континентинде жайгашкан сиздер өкүлчүлүк кылган мамлекеттер менен мамилелердин өнүгүшү тууралуу сөз айткым келет. Биз Австралия жана Жаңы Зеландия менен достук жана конструктивдүү мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө зор маани беребиз. Өткөн жылы Кыргызстан, Австралия жана Жаңы Зеландия менен дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилегендигин эске алып, Кыргыз тараптын эки тараптуу байланыштарды чыңдоого жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жаңы сапаттык деңгээлге чыгарууга кызыктар экендигин белгилеймин. Кыргызстан, Австралия жана Жаңы Зеландия менен мындан аркы ар тараптуу жана өз ара пайдалуу кызматташууга ачык жана даяр. Бүгүнкү күндө эки тараптуу жана көп тараптуу саясий байланыштарды, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка аймактык бирикмелердин алкагында кызматташууну өнүктүрүү үчүн жакшы шарттар бар. Биз сиздер менен биргелешкен күч-аракеттердин негизинде саясий, экономикалык, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүүнүн болгон дареметин ачабыз деп ишенем. Биз үчүн Түштүк Америка континенти чоң кызыгууну жаратууда. Кыргыз тарап Аргентина менен саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий жана билим берүү тармактарында эки тараптуу тыгыз кызматташтыкты өнүктүрүүгө абдан кызыктарбыз. Бул көп тараптуу форматта кызматташуу менен бирге эки тараптуу байланыштарды дагы кеңейтүүгө өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Биз Чили жана Эквадор менен өз ара пайдалуу байланыштарды мындан ары өнүктүрүүнү жактайбыз. Сиздердин өлкөлөрүңүздөрдүн географиялык жактан алыстыгына карабастан, биз эл аралык уюмдардын, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму алкагында ийгиликтүү кызматташууга жетиштик. Албетте, бул аракеттер көп тараптуу форматтардагы кызматташтык менен катар эки тараптуу байланыштарды дагы кеңейтүүгө негиз түзөт. Кыргыз Республикасы Африка континентиндеги өлкөлөр менен мамилелерди чыңдоого, анын ичинде Бенин Республикасы менен кызматташтыкты бекемдөөгө кызыктар. Ошондой эле Кыргызстан Бенин Республикасы менен Бириккен Улуттар Уюму, Ислам кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагында тыгыз кызматташууну улантууну кубаттайт. Биз Куба менен ар тараптуу диалогту ыраттуу түрдө өнүктүрүүнү жактайбыз. Биздин өлкөлөрүбүздү Совет мезгилинен бери уланып келе жаткан салттуу байланыштар бириктирет. Кыргызстан Куба менен саясий диалогту улантуу менен бирге соода экономикалык, маданий гуманитардык тармактарда жемиштүү жана натыйжалуу иштерди баштоого даярбыз. Биз Израиль менен кызматташуунун келечегин парламентаризм жаатында үзгүлтүксүз тажрыйба алмашуудан,
эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүдөн көрүп турабыз. Ошондой эле соода экономикалык байланыштарды жана туризм тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү өлкөбүз үчүн чоң кызыгууну жаратууда. Өнөктөш мамилелерди мындан ары өнүктүрүү боюнча жигердүү кадамдарды жасоого эки тарап тең кызыктар экенине мен терең ишенем. Кыргызстан Швеция королдугу менен эки тараптуу форматта, ошондой эле Европа бирлиги менен өз ара аракеттенүү форматында да кызматташууну кеңейтүүгө өзгөчө маани берет. Демократиялык институттарды өнүктүрүү, социалдык маселелерди чечүү, ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Швециянын позитивдүү тажрыйбасын үйрөнүү биздин өлкө үчүн абдан пайдалуу болмок. Биз ошондой эле ар кандай деңгээлдеги өз ара эки тараптуу сапарларды уюштурууга дагы кызыктарбыз. Сиздин дайындалышыңыз менен кызматташуубуз жаңы деңгээлге чыгат деп терең ишенебиз. Кыргызстан менен Сербиянын ортосунда эки тараптуу кызматташуу үчүн пайдаланыла элек олуттуу потенциалдарыбыз бар. Бизди бириктирген жалпы нерселер көп деп ишенем. Мага 5-6 апрелде Сербиянын биринчи вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Ивица Дачич мырзанын Кыргызстанга расмий сапар менен келиши маалым болду. Бул сапар эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө жаңы импульс берип, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүүгө салым кошот деп ишеним артабыз. 2023 жыл эки тараптуу кыргыз армиянын мамилелеринде юбилейлик жыл. Биз дипломатиялык мамилелердин орногонуна биздин ортобузда 30 жыл болду. Армения Кыргызстандын эки тараптуу форматтагы жана биздин жалпы аймактык интеграциялык бирикмелеринин, атап айтсак, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында маанилүү өнөктөшү болуп саналат. Биз сиздер менен достук мамилени, кызматташууну мындан ары да чыңдоого умтулабыз. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, сиздерди өз ишмердүүлүгүңүздөрдө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана жеке мен тараптан ар дайым колдоого ээ болосуздар деп терең ишендирип кете аламын. Жооптуу миссияңыздарды аткарууда сиздерге албан-албан ийгиликтерди каалаймын.